Саламатсыз урматтуу замандаш, анда эмесе сабагыбызды андан ары уланталы. Демек биз буга чейинки сабактарда селекторлор жөнүндө көп айтып кеттик. Демек селекторлордун кандай түрлөрү бар? Селекторлор негизги базалык 3 түрүн айттык жана псевдоселектор, группалык селектор жана башка. Деги эле селекторлор жөнүндө менин оюмча сиздерде жакшы эле түшүнүк көндүмдөрү калыптанды деп ойлойм. Эми сабагыбызды андан ары улантсак, демек кийинки сабагыбыздын темасы бул шрифттердин үй бүлөсү, семейство шрифтов. Же болбосо мындан кийинки бир нече сабакта биз ушу шрифттердин ар кандай параметрлерин кандай өзгөртөбүз, ошол жөнүндө өтмөкчүбүз. Демек эң биринчи эле font family же болбосо шрифттердин үй бүлөсү. Бул эмне учурда, же болбосо кайсы учурда колдонулат? Мынакей могу жерде көрүп турасыздар, шрифттердин бир нече түрлөрүн. Arial, Comic Sans, Georgia, Impact, мисалы Arial, Black, Bold Style дейт. Бул башкача айтканда жирность деп коебуз орусча. Демек, муну кандай түшүнсөк болот? Мына мисалы үчүн бул жерден карасак, биздики бир шрифт менен турат. Менин оюмча бул Times New Roman шрифти болуш керек. Эми эгерде сиздер ушул шрифти өзгөртүп түзгүңүз келсе, анда ошол CSS тилине шрифттерди коюу менен өзгөртүп түзсөңүз болот. Мына баштайлы. Демек, мынакей P, башкача айтканда биз параграфтагы шрифттерди өзгөрткүбүз келип атат. Анда эмне кылабыз? Мына колордун астында эле ошо шрифттин параметрин коебуз. Башкача айтканда font family кош чекит. Эми карап көрүңүз. Мына бул жерден жана биз айтып кеткендей шрифттердин ар кандай түрлөрүн койсок болот дедик. Мисалы, Arial кылалы. Arial. Бул негизи шрифттерди коюуда Arial мындайча принцип ишке ашат. Мисалы, браузер шрифттерди койгондон кийин издеп баштайт. Кайсы шрифти ошо стиль менен издеп баштайт. Кайсы шрифти браузерде көрсөтүш керек. Бирок шрифттердин бардысы эле ар бир операциялык системаларда орнотула бербейт. Ошондуктан сиздер сайтты түзүүдө, веб баракчаны түзүүдө ошол бардык операциялык системаларда орнотулган стандарттык шрифттерди колдонгонго аракет кылышыңыз керек. Мисалы, бизде Жанызак стиль, Жанызак кыргыз деген шрифттер бар. Аларды орнотуп койсок, эгерде башка операциялык системада ал шрифттер жок болсо, анда браузер өзүнүн автоматтык турган шрифттердин бирөөсүн коюп коет, заменять этип, башкача айтканда алмаштырып. Ошондуктан браузерде биздин баракчабыз туура көрүнүш үчүн биз бул жака ошол стандарттык түрдө орнотулган шрифттерди гана коюшубуз керек. Мына мисалы үчүн стандарттык түрдө орнотулган бардык компьютерлик операциялык системаларда орнотулган, мисалы Arial, Times New Roman көпчүлүк операциялык системаларда орнотулган, Core New, андан башка дагы Verdana деген, Tacoma, Verdana, мына ушулардын барысы бул бардык операциялык системаларда бар. Ошондуктан ушулардын бирөөсүн кое берсеңиздер болот. Мисалы үчүн мына биз азыр Arial шрифтин койдук. Эми муну сактайлы дагы, анан биздин жыйынтыгын көрөлү, жаңылайбыз. Мына биздики Arial шрифтине өзгөрдү. Arial шрифтине өзгөрдү. Биз берген P, башкача айтканда абзацтын ичиндеги гана тексттер. Калгандары мурункудай эле өзүнүн шрифтинде турат. Мына ушундай сыяктуу эле, мисалы, Verdana деп койсоңор болот. Arialдын ордуна Verdana шрифти. Анда сактайбыз. Кайра көрөлү. Жаңыртабыз. Мына бул Verdana шрифтине өзгөрдү. Ошондой эле бул жакта мынакей шрифттерди карап дагы кайсы шрифтке койсок болот. Мисалы, бул жактан Courier New деген шрифтке коюп көрөлү. Courier New. Демек, Verdanаны өчүрөбүз дагы. Courier New.
Сактайбыз. Жаңылап көрөлү. Мына биздики Core New шрифт. Ушундай кылып кое берсеңиз болот. Же болбосо дагы бир эреже бар. Эгерде бул шрифт жок болсо, анда сиз мисалы ушу жерге эле үтүр коюп, анан кийин Arial деп койсоңуз, анда эгерде биздин браузер ошол колдонуучунун операциялык системасына компьютеринде ушул шрифтти Core New шрифтин таппай калса, анда мындан кийинки турган автоматтык түрдө Arial шрифти менен көргөзө берет. Же болбосо мунун артында дагы эгерде мындан кийин жок болсо дагы башкасын коюп койсоңуз болот. Мисалы, бул жагына Verdana. Мына ушул ар бирин текшерет. Эгерде ал операциялык системада бул шрифттер жок болсо, мунун артынан кийинкисин көрсөтүп, кыскасы биз кандай шрифтти берсек, ошондой шрифтте ал өзгөртүп көрсөтүп кете берет экен. Демек, мынакей шрифттердин үй бүлөсү жөнүндө ушуну айтсак болот. Ушуну менен бул сабагыбыз аяктады. Эми кийинки сабакта шрифттин дагы башка параметрлерин карайлы. Саламатсызбы, урматтуу замандаш, андан ары сабагыбызды уланталы. Демек, биз өткөн сабакта font family шрифтин параметри менен таанышканбыз. Демек, шрифттердин үй бүлөсү деген параметр менен. Бүгүнкү таанышат турган параметрибиз бул шрифтин өлчөмү. Башкача айтканда font size менен таанышмакпыз. Демек, деги эле бул веб баракчаларда түзүүдө HTML менен иштөөдө жана CSS менен иштөөдө шрифттердин бир нече чембирдиктери берилген болот. Демек, ал чембирдиктерибиз кандай? Биринчиси эле пайыз менен берсек болот, моундай процентти берип. Мунун базалык бирдиги 100%. Башкача айтканда 100% десек, бул автоматтык түрдө мына бул жерде азыр канча болуп турса, шрифттерибиз. Мына ушул шрифт 100% дегенге түшүндүрөт да. Бул башкача айтканда ушул браузердин базалык шрифттин өлчөмүн көргөзгөндөгү өлчөмү болуп эсептелет. Андан кийинкиси 1 EM. Башкача айтканда бул дагы бирдик болуп эсептелет. EM берсеңиз болот. 1 EM деген бул базалык бирдиги. Пиксель менен берсеңиздер 16 пиксель базалык бирдиги. Пункт менен берсеңиздер 12 пункт деген базалык принциби. Пункт деген мисалы көпчүлүк редакторларда колдонулат. Мына мисал үчүн PowerPoint презентация программасындагы мына могу жерде шрифттерди көргөзгөн жерди карап турган болсок, бул ушул пункт менен берилген. Башкача айтканда, пункт менен бул базалык бирдиги 12 пункт болуп эсептелет экен. Ошондой эле жөнөкөй эле сөздөр менен берсеңиз болот экен. Medium, small, large. Мунун базалык бирдиги medium болуп эсептелет. Мына эми ушулардын кээ бирлерин колдонуп көрөлү. Демек, кайра эле биз документибизге киребиз. Style CSS деген. Ушу жерден жанагындай эле P, башкача айтканда, биздин P тегинин ичиндеги, башкача айтканда, абзац тегинин ичиндеги шрифттерге ошол шрифттин өлчөмүн колдонуп көрөлү. Size. Кош чекит коебуз сөзсүз түрдө. Анан биринчи эле мисалы пиксель менен колдонуп көрөлү. 16 пиксель деген бул базалык пиксель болуп эсептелет. Ал 16-ны койсок эч кандай өзгөрбөйт шрифттин өлчөмү. Ошондуктан биз мындан көбүрөөк кылып көрөлү. Мисалы 20 деп коелу. 20 пиксель. Бүтүрлүү чекитти коебуз дагы, сактайбыз. Андан кийин коюп сактагандан кийин муну көрөлү. Жаңыртып, мына биздин шрифттерибиз демек 20 пикселдик шрифтке өзгөрдү. Ошондой эле пункт менен көрөлү. Мына бул жерде азыр пиксель менен турат. Эми мисалы 20 пункт эмес, мисалы 22 пункт деп коелу. PT пункт дегенибиз PT. Сактайбыз. Көрөлү. Мына 22 пункт менен бере турган болсок, биздики кичирейип калды кайра. Башкача айтканда, бул пункт дегенибиз пиксельге караганда кичине азыраак болуп атат. Сактайлы дагы. Мынакей кечиресиздер. Бул жерде ката кетип калыптыр мынакей. Пунктту мына ушуну дагы эсиңизде алышыңыз керек. Могу жерде биз пробел белгисин коюп турбуз. Ушу жерде пробел белгиси турбаш керек. Башкача айтканда, пробел белгиси турса биздин
параметрибиз иштебей калат. Бул жерде пробел белгисин алып койсоңуз, мынакей. Пробел сиз жазылыш керек. Башкача айтканда пункт болобу, пиксель болобу, эм болобу, сөзсүз түрдө сандык мааниси койгондон кийин пробелсиз жазылышы керек бул жерде. Сактайбыз дагы. Эми көрсөк, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, бул 22 пункттагы шрифт болуп эсептелинет. Андан башка, мисалы, EM дагы кандайларыбыз бар эле, мына карап көрөлү. EM, анан medium, small дегендер менен көрөлү. Анда мынакей ачабыз дагы. Ушул жерден эле 1 EM базалык бирдиги болсо, мисалы 3 EM деп коелу. EM сактайбыз. Кайра жаңырталы. Мына 3 EM деген андан дагы чоң шрифт болуп кетти бул жерде, көрүп атасыздар. Эми бул жерден өзүңүздөр каалагандай кылып, өзүңүздөргө тиешелүүсүн тандап алып кое берсеңиздер болот. Мына мисалы small деп көрөлү. Башкача айтканда, бу жерде small, medium башкача айтканда сөз түрүндө бирдигин көрөлү. Сактайбыз. Small дегенибиз бул кичинекей дегенди түшүндүрөт. Large кайра тескерисинче чоң дегенди түшүндүрөт. Мына биздики аябай эле кичинекей болуп калды. Medium десек, анда баягы баштапкы абалына келет. Мына medium деп те көрөлү. Medium. Medium деген бул орточо деген түшүндүрөт. Medium. Сактайбыз. Кайра жанагыны жаңылайбыз. Мына баягы баштапкы абалына келди. Мына урматтуу замандаш, демек шрифттин өлчөмүн өзгөрткөндү да көрдүк. Муну дагы каалагандай баш сөзгө болобу, же болбосо класстык селекторгабы, же идентификатордук селекторго колдоносузбу, же тегине, же болбосо гипершилтеме тегине колдоносузбу, кыскасы кайсыга колдонсоңуз дагы болот. Мына font family, font size дегендерди баары бир аларды өзгөртүп түзө берсеңиздер болот. Ушуну менен бул сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.